Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. Аталган тилкеде маршрутту толтуруу иштери жүрүп, таман шагылдар төшөлүп, темир шпалдар коюлуп жаткан чагы. Учурда жолдун 1 чакырымы бүткөн. Азыркы тапта Балыкчы Кочкор жол темир жол салынуу этабы жүрүп атат. Азыркы маалда 1 километр жол салынды. Бүгүнкү күнү азыр оңдоп түзөө иштери уланып атат. Бул участокто 45тен ашык адам курулуш иштерине иштеп, темир жолчулар катышып турат. Жана ошондой эле техника колдонулат, дрезина деген техникалар иштеп атат. Жүргүзүлүп жаткан иштерге орус өндүрүшүндөгү шпал аспаптар алынган. Адистер белгилегендей, аталган шпалдар дээрлик жарым кылым иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Барлык каражат маселеси ошо темир жол өз каражат менен салып атабыз бу. Өз каражат менен өз балдардын менен күчү менен салып атабыз. Сапаты боюнча бу темир бетонный шпал 50 жылга жери, 30тан 50 жылга жери кепилдик болот, бу иштейт. Курулуш иштерин мамлекеттик курулуш агенттигинин эксперттери жүргүзүүдө. Алар жер түзүмүн тыкыр карап, ылайыктуу шартта карта түзүп, иш алып барышууда. Трассанын жалпы узундугу 63 километр. Бул жерде эң индивидуалдык долбоорлорун талап кылган 3 участок бар. Биринчи ушул жердеги САЗ, ал эми экинчиси 5 километрден 9 километрге чейин САЗдагы жер, Ак Өлөң айылынын этегинде. Андан кийинки участок 39 километрден 43 километрге чейинки Орто Токойдун жээгиндеги аскалуу жер. Ал жерден бургулоо жардыруу иштери менен асканы кесип өтүүгө туура келет. Ошондой эле суу өткөрүүчү жасалма курулмалар каралган, 3 орточо көпүрө, 11 кичкей көпүрө жана алдын ала эсептөөлөр боюнча 80ден ашык суу түтүкчөлөрү каралган. Белгилей кетсек, бул долбоор биринчи кезекте күз-кыш мезгилинде Бишкек шаарынын калкын жана ТЭЦти көмүр менен камсыз кылуу үчүн Каракече күрөң көмүр кенин иштетүүдө көмүрдү ташуу үчүн эң арзан жолду түзүүгө байланыштуу чоң социалдык экономикалык мааниге ээ. Жаңы темир жолдун курулушу өнөр жай ишканаларынын өнүктүрүү, экономиканы көтөрүү, аймактарды транспорттук байланыш менен камсыздоо жана жалпы өлкөнүн бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир катар маселелерди дагы чечет. Иштин алгачкы этабында 63 чакырым жолду 2,5 жылда бүткөрүү пландалууда. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.